Кандай Күн кабыл түз алат? тийбеш керек. Бир тийип өтүп кетсе болот вертикально. Эртеден кечке тийсе болбой калат да. Бул женское счастье деп айтылат. Бул да тропикалык өсүмдүк болгон үчүн бул да влаганы аябай жакшы көргөн гүл, сууну да аябай жакшы көрөт. Жалбырактарын чачып турса жакшы болот бул гүлдөчү. Баасы канча? Баасы бул жерде булардын да сорттору болот да. Эгер жалбырактарын ондой гүлдөрү чоң болсо бул гигант сорту болот да. Булардын баасы кымбат болот. Көбүнчө 2000ден башталат. Бул сансевери деп айтылышы, ботаникалык аталышы, же болбосо жөнөкөй сөзү менен айтканда тёшный язык деп коюшат. Бул өтө жакшы бөлмө гүлү. 24 саат бою мындай абаны тазалап турган гүл да. Көрүнүшү да кооз, мында мындай сорттору көп болот. Эң кооз сорту ошол мындай чекесинде сары болгон сорту да. Баалары канчадан Бул башталат? гүл 1200 турат. Бул ошо драгоценный түрлөрү. Бул Gypsis'тин Хамидера деген башка бир сорту. Мына жакта. Баасы булар 1000ден кичинекей. Бул пахира деген өсүмдүк. Бул да даракт сымал болуп өсүшөт. Мынакей мына жерде чоң. Бунун баасы 6,5. Мындай плетённый болот. Кооз көрүнөт. Ооба. Мындай кичинекей детка кезинде мындай өрүп койсо, ушундай чоңойгондо мындай кооз болуп өсүп кете берет да. Кичинекей кезинде өрүп коюш керек да. Кичинекей кезинде бутагы мындай жумшак болот да. Мына змеиный стебель. Бул бамбук деген. Бамбукту мындай үй шартында да мындай сууга салып деле өстүрсө болот да. Бул орхидея. Канчадан? Бул жерде 450, 550, 700 бар. Бул гүлдөр дипсис деп айтылат. Мына чоң гүлдөр. Дипсис. Ооба, бул да тропикалык өсүмдүк болгон үчүн мындай нымдуулукту аябай жакшы көргөн гүл. Сууну жакшы бериш керек. Эми бул жагына да суу чачып турса жакшы да. Күндүчү? Күн түз тийбеш керек. Рассеянный свет деп жумшагыраак тийиш керек деген да. Бул фикустар, фикустун сорттору. Драгоценный болуп, чоң. Канча экен? Булар 5,5. Мындай едишине даяр отургузулган. Булар 5,5. Калатея деп айтылат. Калатея. Нымдуулукту өтө жакшы көргөн гүл болгон үчүн мындай фитилге деле суу салып койсо деле өсө берет бул гүлчү. Опрыскивание алып туруш керек. Анын өзүнүн удобренияларын берип турса, жакшы өсөт да бул гүлчү. Бөлмөгө кандай таасирин берет адамга? Зыяны, пайдасы? Булардын зыяны деле жок. Эң кооз гүлдөр. Булардын жалбырактары өтө кооз болот да. Мындай кооздук берип туручу мындай гүл деп айтсак болот да. Мындай жалбырактар. Бунун дагы өтө көп сорттору болот. Ушундай могул жерде дагы көрсөңүз болот. Мынакей дагы башкача. Ушулар канча? Ошо калатея. Буга 1200. Ошо калатеянын башка сорт мынакей. Булардын жалбырактары өтө кооз болот. Бөлмөгө койсоңуз, необычный болуп, сон болуп көрүнөт. Кооздук берип турат. Ушул гүл. Анан бул жакта дагы сорттору бар. Бул бонсай деп айтылат. Бул көбүнчө жана Кытайда, Японияда өскөн дарак. Суккулент эмеспи бул? Жок, бонсай деп бонсай. Бонсай же болсо банзай деп дагы аталат. Бул юка деп айтылат. Бул пальманын башка сорту. Ушул канча сом экен? Бул 5,5. 5,5. Бул гүлдөрчү? Бул доллар гүлүнүн зизу деген немеси. Түрү. Ооба, сорту. Кандай гүл бул? Кежир гүлбү же кандай? Бул жандай байлык чакыруучу гүл деп айтып коюшат да көбүнчөчү. Доллар. Кандай уход кылыш керек күндө кандай? Бул мындайча айтканда бул жалкоолордун гүлү десек болот да. Мисалы үчүн гүл өстүрө албайм деп келгендер ушул гүлдөн баштап өстүрсө болот да. Опыт алыш үчүн. Себеби бир суу куйганда көп куюп коесуздар, анан почти 1 айга чейин койбой деле койсо боло берет да. Күндүчү? Жок, бул күнгө тийбеш керек. Күн тийген жерде болсо мындай канча азайып кетет дагы. Ожог алып калат да. Басы канча? Бул сорту 2000 турат. Бул кофейный сорту деп коет ушул эле доллар гүлүнүн. Бул 1100 турат. Бул кичинекей. Бул гүлдү уход кылып атканда сууну көп куйбаш керек, ошол эле да. Чиритип албаш керек. Мыналар? Бул эне жүрөгү деп айтылат. Канча экен? Бул каяктыкы? Бул Кытайдан келген сорту. Эне жүрөгү биологический, ботанический названиясы?
ботанический названиясы бул гусмания деп айтылат. Гусмания, эне жүрөгү. Уход кандай керек? Уход бул башка гүлдөрдүн айырмасы, бул суу куйганда мындай сабагына коюлуш керек да, ушул жерде суусу турушу керек. Сабагына тийбеш керек. Жок, ошо сабагына суу куюлат. Сабагына суу куюлат, наоборот. Башка гүлдөргө из поддона же болбосо астына суу койсак, же болбосо бул жерине топурагына койсок, а бул жерде сабагына коюлушу керек да. Баалары канча экен ушу эне жүрөгү? Бул азыр гүлдөрдүн 900. Бул эмне деп аталат булар? Бул ошо мындай Калатыян бир түрү, бир түрү. Бунун да башкача коз болуп турган, жалбырак. Басы 800 сом экен. Анан мындай сорту бар. Ушулар канча? Булар 1100 мындай сорту. Мына кызыл жалбырактуу. Бул аглонема деп айтылат. Кандай уход кылат? Бул да Не приходит или? тропикалык өсүмдүк болгон үчүн ошо нундуулукту жакшы көрөт. Эгер үйүңүздө нундуулук аз болсо, жана увлажнитель воздуха дейт го. Ошону коюп койгон жакшы болот да. Мына ушул гүл эмне деп аталат экен? Радермахера деп айтылат. Бул декоративдүү өтө мындай кооз өсүмдүк. Басы 1,5. Мындан да чоң дарак сымал болуп өсөт. Мына жерде ошол эле гүлдүн мындай чоң болуп өскөн болсо, мындай башкача форма бергендери сыймайт. Бутактарына ушундай форма берип койсо болот экен да. Булар жалбырактарга таасир кылбайбы? Кооздук берип койсо, жок, бул ушу көрүнүшү мындай өзү эле көрүнүшү кооз болуп турат да. Мында эч кандай зыяндуулук берген да жагы жок. Булар болсо? Булар антурия, мындайча айтканда, мужской счастье деп айтылат. Балар канча экен? Келген сорттору. Бул да анамдуулукту жакшы көрөт, бирок сууну аз ичет. Бул өтө көп койбаш керек. Бул сараган себеби ошо нундуулук жетишпегенден болот. Ошон үчүн себеби биз азыр билесиздер 45 градус болот. Жетпей калат да бизде гүлдөргө. Гүл идиштер. Бизде ушундай гүл идиштердин мындай түрлөрү бар. Бул жерде баасы кайсыл мамлекеттен келген болсо, ошол мамлекеттен келген жана ошол горшоктун сапаттарына жараша баалар да өзгөрөт. Өзбекстандан келгендер бар, российский, анан Турциядан келген, ошондой эле Польшадан келген да горшокторубуз бар. Бул мисалы үчүн кооздук берип туруучу деп көрсөтүлөт да. Ооба, ичине салып койсо болот да. Мындай топулган сыяктуу көрүнөт. Басы 200. Ичине салып койсо мындай кооз көрүнөт. Бул мындай өзгөчө мындай горшок алам десеңиздер, ушуларды алсаңыздар болот. Бул негизинен кактуска же болбосо суккулент түрүндөгү өсүмдүктөр. Мындай өтө чоң болбогон, мындай кичине болуп өскөн гүлдөрдү салып койсо, мындай кактустарды офиске столго коюп алса да мындай кооз көрүнөт. Сонун экен. Басы 350. Бул жерде мындай чоң гүлдөрдү өстүрөм, же болбосо мындай гламурный идиштерди каалайм десеңиздер, ушул идиштерди алсаңыздар болот. Баалары канча? Булар 450дөн 550дөн баалары. Сапаты да жакшы болот булардыкы. Булар башка горшоктон айырмасы, бул мындай буту болот. Мындай жерге коюп койсоңуздар деле болот. Мындай ширинасына кеткен, мындайча айтканда туурасына кеткен гүлдөрдү отурсаңар, бул горшоктор өтө ыңгайлуу да. Чоң горшоктор канча болот? Чоң горшоктор бул жерде 2,5, 3,5 болот. Эми Польшадан келген бул горшоктор 3,5, анан 2,5, эң кичинеси 1,5. Булардын сапаты аябай жакшы, сынбайт. Сынбайбы? Булар каяктан келген? Булар Өзбекстандан келгендер, Россиядан келгендер. Бул жерде керамикалык горшоктор. Мына ушулардын бааларын айтасыңыз. Керамикалык да. Жок, буларды. Булар 450дөн, чоңдору 550дөн. Ошондой эле мындай керамикалык идиштерде деле гүлдү өстүрсөңүздөр болот. Мындайча айтканда өтө жакшы өсөт дегендей да, керамикалык идиштечи. Баалары канча экен? Баалары бул жерде ар түрдүү. Мына кичинекейлери 1,5, мыналары 200дөн, 2000ден, 1,5дан булары.
мындай да кооз идиштер бар. Ошо кактус же болсо суккуленталарды эле салып койсоңуздар болот. Сонун бул салатистый нелер бар канча экен? Булар 2000ден. 2000. А буларчы керем? Булар 3,5дан, 1,5дан, 900дөн мына кичинекейлери. Бул идиштерчи? Булар 150ден. Булардын ак, мындай сиреневый, анан кызыл түстөрү бар булар. Булардын чоңдору 150ден, мына кичинекейлери 120дан. 200ден бул. 200. Автополив деп коет. Эгер бир жака кеткен болсоңуздар, же болбосо жанагы гүлгө канча суу куюлушу керек, ошол мына автополив колдонсоңуздар ыңгайлуу да. Сонун экен. Канчадан? Гүл коюштар бул жерде балары мына 3,5дан, сапаты жакшы булардынчы. Кытайдан келгендери бар бул жерден. Булар да 3,5дан. Булар да материалы металлдан жасалган үчүн булар өтө бышык болот да. Анын акчасы да ошого жараша болот. Необычный гүл идиштер. Токулгандагы түрлөрү бар. Кааласаңыздар, эгерде ким кызыккан болсо, ушундай жөнөкөй минимализм деп коет. Ушундай нерселерге дагы гүлдөр салып койсоңуздар болот. Мына кашпо сыяктуу болот да. Мындай эшикке жана тапчандардын чекесине коюп койсо мына кооз көрүнөт да. Булар нелер экен? Бул корзинкалар. А бул дагы Бул ошондой много дагы өстүрсө болот. Мындай түрүндө дагы горшоктор. Ушка деле салып койсо болот да, гүлдөрдүчү. жакшы өсөбү? Ооба. Ушундай мындай дагы өсө алган гүлдөр болот атайын. Гүл отургузганда универсал топурак деп коет, мындай. Анан ошол топуракка да мындай кошумча кылып перлитти кошуп алса болот. Вермикулит деген кошсо болот. Бул кошумча удобрение болуп калат да. Бул нымдуулукту сактап турушун топуракта. Ал эми перлит бул топурак мындай рыхлый деп коет орусча айтканда, мындай жеңил болуш үчүн, аба өтүп турушун ошол перлитти кошуп алса жакшы болот. Тропикадан келген бүт эле гүлдөр мындай жеңил топуракта өсөт да. Ошон үчүн ушул дополнительно кошумча. Дополнительно гүл алганда ушуну кошуп алыш керек экен да. Анан гүл отургузганда горшоктун эң астына мындай дренаж деп коет, же болбосо керамзит, ушуну салып койсо аябай жакшы. Суу куйганда астына түшкөндө суу застой болуп калбайт да. Мындайча айтканда суу туруп калып, муну чирип кетпейт, тамырын чирүүдөн сактап турат экен да. Мынакей комнатные растения. Бул китепте гүлдөрдү кандай уход кылыш керек. Ушул жерде гүлдөрдүн названиясы, кандай уход кылыш керек, баардыгы жазылыптыр ушул китепте. Деген программалар чыккан, приложениялар, ошол кирип туруп эле ушул гүлдү атын жазасыздар, кантип ухаживать этиш керек, кантип караш керек деп жазсаңыз, сизге секунданын ичинде эле баардык нерсе чыгарып берет да, чыгарып берет. Кантип сугуш керек, кайсы жерде турушу керек, кандай удобрениялар керек болот, ошол эмелер чыгарып берет да. Телефонуңузга коюп алсаңыз болот ошонучу. Мене деген бар, ошо экөөнү коюп алсаңыз бесплатно. Приложенияны коюп алышым керек, менде жок. Мен алып берейин, көрсөтүп берейинби? Мына ушуну менен достор видеобузду аяктайбыз, обзорубузду. Эгер сиздерге гүл горшоктор, гүлдөр керек болсо, комментарийге жазыңыздар. Эгерде кененирээк маалымат алам десеңиздер, келип көрсөңүздөр болот. Атайын консультация бере турган, гүлдү кантип караш керек, ошол боюнча да бизде атайын специалисттер бар. Ошол боюнча кеңеш алып кетсеңиздер болот. Адрести описанияга жазып коем мен. Каналга жазылабыз, достор. Лайктарды басып, комментарийлерди калтырабыз. Көрүшкөнчө эмки видеолордон.